Саламатсыздарбы урматтуу кыргыз элим, сиздер менен мен Дүйшөнбекова Гүлгакы жана Ал жардам кайрымдуулук долбоору сиздер үчүн бүгүн өзгөчө бир долбоор жөнүндө түшүндүрүп жана сунуштап кетмекчибиз. Долбоордун аталышы Балык бербей кайрымак бер. Менин оюмча аталышында эле түшүндүрүлүп жатат. Мисалы үчүн ар бир мусулман бир тууганыбыз үчүн күнүмдүк баягы каражатка муктаж болбостон өз алдынча кирешеге чыгуу же болбосо өз алдынча бизнес баштоонун алкагында кичине мүмкүнчүлүк баягы акча жагынан каражат жетишпей жатса, биздин фонддон ошол акчаны алып 3 айдан 6 айга чейин колдонуп, ошол эле сумманы кайра чектелүү мөөнөттө кайра ордуна коюп бермекчи. Бул акча эч кандай пайызы жок, пайызсыз жардам катары көрсөңүздөр болот. Мисалы процентке алып, баягы күнөө ишке батпастан биздин долбоордон адал акча алып, өзүңүздүн кирешеңизге жана ошондой эле муктаждыгыңызга колдонсоңуз болот. Андыктан урматтуу кыргыз элим, ар бириңиздерди жакшылык, соопчулук ишке чакырып кетмекчибиз. Негизинен бул садакаңыздар эч качан өчпөйт. Садакаңыздар жакшылыктын чынжыры катары уланып кете бермекчи. Ал бир тууганыбыз мисалы үчүн өзүнүн кирешесин жаап, бир ордунда жакшынакай кылып алган соң, сумманы ортого койгондон кийинки мусулман бир тууганыбызга өтмөкчү. Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим, биздин долбоорду колдоп, кийинки берүүлөрдө биз менен бирге болуңуздар. Долбоордун алгачкы башталышында эле биздин Караколдун эле тургундары, бирок Америкада иштеп эмгектенип келишет. Ошол агаларыбыздан мынакей агам бул жакта толук 80 000 сом акчасы бар. Сизге мына ушундай аманат катары берилип жиберди. Алып коюңуз. Алла разы болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Ушу Ал жардам фондунан 80 000 сом берип жатышат. Ушу Алла разы болсун. Ушу биз бир мал алып семиртип саталы деп ушу 6 айга алып жатабыз. Иншалла Кудай буйрса ушуну толугу менен кайтарып бергенге аракет кылабыз иншалла. Толугу менен буйрса. Алла разы болсун баарыңыздардан.